Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жидда аэропортунда умра зыяратына барган 80 жаштагы өзбекстандык карыя алданып акчасыз калган. Бул тууралуу Өзбекстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Алардын маалыматына караганда өзбек жараны Сауд Аравиясына умрага баруу үчүн жеке адамдар менен макулдашкан. Алар карыяны мейманкана тамак аш менен камсыз кылып, ар дайым коштоп жүрө тургандыктарын убадалашкан. Бирок 1-январда Жидда шаарына учуп барганда карыя адамды эч ким тосуп алган эмес. Өзбекстандын башкы консулдугу бул өлкөнүн ажылык жана умра иштери боюнча министрлигинин колдоосу менен алданып калган карыяга тиешелүү жардам көрсөткөн. Учурда ал кичи ажылык зыяратын аткарууда. Таң көрүнүкү десе 2020-жылы Кыргызстандагы минималдык айлык акы 1854 сомду түзөт экен. Бул Кыргыз Республикасынын 2020-жылкы бюджети жана 2021-2022 жылдарга мерчемдөө боюнча мыйзамында кабыл алынган экен. 2021 болсо минималдык маяна дээрлик 116 сомго көтөрүлүп 1970 сомго чейин жогорулай турган болуптур. Баракелде дегенден башка эмне дейбиз? Маалымат үчүн айтсак, 2018-жылы эң төмөн айлык 1662, 2019 жылы 1750 сомду түзгөн. Ошентип өкмөт ар бир жыйында чогулушта какшагандай эле бар экен. Өнүгүп өсүп жатканыбыз көз көрүнө эле болуп атыптыр. Bir жылда 116 сомго айлыкты көтөрө алгандары дагы бар, көтөрө албагандар дагы бар. Баракелде. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде 100дөн ашык жүк ташуучу машинанын кезеги пайда болду. Бул тууралуу кезекке күбө болгондор кабарлашты. Маалыматка ылайык, мындай кезекке Кыргызстан тараптан текшерүү күчөгөнү күнүмдүк себеп болууда. Мамлекеттик чек ара кызматы мындай кезек бар экенин ырастап, бирок ага чек арачылардын эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Аталган органдын басма сөз кызматы кабарлагандай, документти жайында машинелер эч тоскоолдуксуз коңшу өлкөнүн аймагынан кирип атышат. Аталган органдын басма сөз кызматы кабарлагандай, документи жайында машиналар эч тоскоолдуксуз коңшу өлкөнүн аймагына кирип жатышат. Ошол эле кезде мамлекеттик органдардагы атын атагысы келбеген булак чек арадагы кезектин жаралышынын себебин башкача түшүндүрдү. Андагы маалыматка ылайык, Казакстандын аймагы аркылуу өткөн жүк ташуучу автоунааларга коңшу өлкөлөр электрондук пломб талап кылып жатышат. Электрондук пломб менен жабдылган машинелер кайра чыгып, учурда кезек жаратууда. Буга кошумча Казакстан күнүмдүк керектелчү товарларга транзит үчүн акыны жогорулаткан себеп болууда. Учурда бул боюнча өкмөт жана экономика министрлиги эч кандай комментарий бере элек. Кыргыз-казак чек арасында бир нече жолу автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизилип, мындай жагдай эки өлкө ортосунда мамилеге таасирин тийгизген учурлар болгон. Атамекен партиясы курултай өткөрүп, түзүмүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүнү пландоодо. Бул тууралуу аталган партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында март айына белгиленген курултайда бир катар өзгөрүүлөр күтүлүп жатат. Акыркы 5 жылда Атамекен партиясынын мүчөлөрүнө карата абдан катуу куугунтук жүрдү. Коомчулук кылмыш иши козголгон лидерлер боюнча гана партияга жасалган басымды билет. Иш жүзүндө мындай куугунтукка миңдеген адамдар туш болуп, айрымдар айла жоктон партиядан кетүүгө аргасыз болду. Жакынкы курултайда мүчөлөрүбүздү түгөлдөп, ким партияда калды, ким кетти, тактайлы деп жатабыз, деди Текебаев. Ошондой эле саясатчы курултайдын жүрүшүндө партиянын түзүмүнө шайлоо кампаниясынын лидер деген жаңы институт киргизилерин кошумчалады. Бул лидер шайлоодо партияны баштап барып, парламентте фракция лидери же коалициялык өкмөттү башкарууга талапкер болушу мүмкүн. Текебаев өзү партия лидерлигин башкага өткөрүп береби деген суроого аны убакыт көрсөтөт деп жооп кайтарды. Атамекен партиясынын алдыдагы курултайында апрель окуяларынын 10 жылдыгына карата да өзүнчө резолюция кабыл алуу күтүлүп жатат. Атамекен партиясы Кыргызстанда эгемендик алгандан бери эски партиялардын бири. Бул партиянын ичинде жакында жарака ачыкка чыгып, партиянын парламентте фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов партия лидери Өмүрбек Текебаев менен пикир келишпестигин жарыя кылып, мандатын тапшырган болчу. Нарын облусунун Кочкор районундагы Жаңы жыл айылында ур токмоктон 37 жаштагы келин каза болду. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, кылмышка келиндин күйөөсү шектелүүдө. 1-январ түнү саат 12:40 чамасында Кочкор райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун фельдшери келинди көргөнү барат. Бирок дарыгер барганга чейин эле келин каза болуп калган. Мындан улам фельдшер дароо 102 кызматына кабарлаган. 37 жаштагы келиндин сөөгү уктоочу бөлмөсүнөн табылган деп жазылат маалымат.
маалыматта. Маалым болгондой, келиндин жолдошу 34 жашта. Жубайлардын ортосунда бир уул бир кыз болгон. Окуя болгон кезде балдары каникулда таятасынын үйүнө кеткен. Ыкшам иликтөө иштери жүрүп, келиндин жолдошу сурак берген. Ал келинчек экөө акча тууралуу пикир келишпестиктен улам уруша кетишкендигин айткан. Мындан улам аялын 2 жолу жаакка чаап, жыгылып калгандан кийин кара куш тушка 1 жолу тээп жибергендигин айтып берген деп жазылат маалыматта. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине жазык кодексинин 130-беренесинин 1-бөлүмү адам өлтүрүү менен каттоого алынып, сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Келиндин жолдошу шектүү катары убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Баткенде аялын айоосуз сабап токмоктоп өлтүргөн киши 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы журналисттерге билдирди. Алардын маалыматына караганда 4-январга караган түнү аялын токмокто өлтүргөн деген шек менен Баткен шаарынын Базар башы кварталынын 31 жаштагы тургуну кармалган. Ал териштирүүдө аял менен 6 жыл жашап, 3 баласы бар экен жана Гермур айтыша кетип сабап койгонун айтып берген. Келинге тез жардам чакырылып, ооруканага жеткирилген. Анын денесинде көк ала тактар болуп, бутунда күйүктүгүн тагы аныкталган. Бул окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестерине жазык кодексинин 130-беренеси киши өлтүрүү менен катталып, иликтөө иштери башталган. Аялын сабаган киши камакка алынып, сотко чейинки тергөө иштери башталган. Сүрөттө бир кездеги бактылуу үй бүлө. Дал ушул сүрөттү социалдык тармакка аларды жакшы тааныгандар таратып жатышат. Өзбекстанда мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун тун кызы Гүлнара Каримованын дагы бир кылмыш иши тергелип бүттү. Башкы прокуратура ага опуз алып акча талап кылуу, мамлекеттин казынасына кол салуу, арам акчаны адалдоо фактылары боюнча айып коюлганын, кылмыш иши сотко жөнөтүлгөнүн билдирди. Былтыр август айында Каримовага дагы 2 кылмыш иши козголгону ачыкка чыккан. Башкы прокуратура тараткан билдирүүдө Каримова 2 мамлекеттик компаниянын Куасайт цемент менен Бекабат цементтин акцияларын арзан баада сатып алып, кайра чет элдиктерге сатканы айтылган. Анда кылмыш иштери эл аралык компаниянын арызынын жана маалыматтарынын негизинде козголгон. Каримовага 2015-жылы Швецияда, Швейцарияда жана АКШда кылмыш иштери козголуп, ал $1 миллиард каражатты өздөштүрүп алган деп айыпталган. Бул акчаны ага Өзбекстанда интернет менен камсыз кылууну көздөгөн 6 телекоммуникациялык компания пара катары бергени айтылган. 2017-жылы атасы көз жумгандан кийин Каримова Өзбекстанда салык төлөөдөн качуу, акча урдоо, опуз алуу жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылуу беренелери боюнча 10 жылга эркинен ажыратылган. Кийин үй камагына которулуп, быйыл март айында үй камагынын тартибин бузган деген айып менен Ташкент облусунда түрмөгө киргизилген. Ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Жакынкы чыгышта абалдын курчуп кеткенине байланыштуу алтындын баасы 2,3%га өсүп, 2013-жылдан берки рекордду жаңылады. Бул тууралуу Bloomberg басылмасы жазды. Аналитиктер баалуу металл мындан ары да кымбаттап, керек болсо нефтинин көрсөткүчтөрүнөн ашып кетет деп божомолдоду. Алтындан тышкары палладиттин баасы да рекорд жаратты. Азыранын баасы унциясына $2030,28 деп бааланууда. Ал эми күмүш $18,50 турат. Эске салсак, 3-январ күнү ирандык генерал Касем Сулеймани каза болгон соң нефтинин баасы 2%га өсүп кеткен. 3-январда Пентагон АКШ Багдадтагы аба майданда Иран бийлигине караштуу атайын даярдыкта Кудс бөлүгүн баштаган Касем Сулейманига каршы операция жүргүзгөнүн тастыктаган. Каза болгондордун арасында Сулейманиден тышкары кошун жетекчисинин орун басары Абу Махди Аль-Мухандис менен дагы 4 офицер болгон. Аль-Мухандисти АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 31-декабрда Багдадтагы Американын элчилигинде кол салууга күнөөлөгөн. Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи менен президенти Хасан Рухани генералдын өлүмү үчүн өч алууну убадалаган. Өз кезегинде Американын президенти ирандык генералды миллиондогон адамдын, анын ичинде ирандыктардын өлүмүнө күнөөлөдү. Ошондой эле Трамп Касем Сулеймани миңдеген америкалыктарды өлтүрүп же жабыр тарттырганын билдирген. Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров мамлекеттик катчы Майк Помпеого АКШ генералды өлтүрүү менен эл аралык укукту бузганын айткан. Ал эми Россиянын президенти Владимир Путин менен Франциянын башчысы Эммануэль Макрон Сулейманинин өлүмүнө кабатыр болуп жатышканын билдиришкен. Сулейманинин өлүмүнөн кийин миңдеген ирандыктар митингге чыккан. Ирак бийлиги болсо өлкө аймагындагы америкалык аскерлердин ишмердүүлүгүнө чектөө киргизген чечим кабыл алды.
Үй камагына чыккан Кубанычбек Кулматов жаңы жылды кандай тосконун жана эмне менен алек болуп жатканын Кактус медиага билдирди. Жаңы жылды өз юбилеомдун курчоосунда жубайым жана балдарым болуп тостук. Майрамда куттуктап достор, туугандар жана жакын адамдар келип кетишти. Үй камакта болгондуктан кечки саат 10дон кийин үйдөн сыртка чыга албайм. Жакындарымдын айтуусунда бул жылы Аяз Атадан берилген башкы белек менин эркиндикке чыкканым болду. Өзүм дагы ушундай деп эсептейм, дейт Кулматов. Кулматов үй камагына чыкканы көпчүлүк убактысын үй бүлөсүнө арнап жатканын айтты. Үй бүлөлүк жана тиричилик иштер менен алекмин. Лампочка тагып коем, дагы бир нерселерди кылмай, ошондой эле балдарды карап жатам. Жубайым мен жок, 2 жылда баардыгын өзү жалгыз жасап катуу чарчады, деп белгиледи экс-мэр. Эске салсак, 23 декабрда Бишкектин Ленин райондук соту экс-мэр Кубанычбек Кулматовго 5 миллион сом айып салып, сот салынан бошоткон. Белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова кечээ эркектер тууралуу кечирип койгуласын жазган. Бүгүн болсо кечирип койгула 2 аталышта аялдар тууралуу ой пикирин өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына төмөндөгүдөй пост калтырды. Эркектерин эркелетип, көзүн карай берип, сөз көтөрө алгыс кылып, көптүрүп алган аялдар кечирип койгула. Төпөштөп атса да үйүн чыгарбай мүшөк болуп жата берип, өлүмгө өзү чуркаган аялдар силер да кечирип койгула. Өзүн көмүскөгө көмүп коюп, ээри үчүн, баласы үчүн, башкасы үчүн жашап, өз жашоосун көз жаздымда өткөргөн аялдар силер да кечирип койгула. Кайненеден, кайын журттан тепки жеп, чыдап анан келинине ошол эле зомбулукту көргүзгөн аялдар силер да кечирип койгула. Үйдөгүн эс алдырып жаткырып коюп, анан килейген турмуш жүгүн асынып алып, талалап иштеп жүргөн аялдар силер да кечирип койгула. Чачыңарды түйдөктөй кылып, тамак синген халат менен жүрө берип, эриңерди тарттырып жиберип, бырылдап ыйлап, арманын айтып бүтпөгөн аялдар силер да кечирип койгула. Төшөктө кызык оюн көрсөтө албай, кысынып уят эле уят деп дөңгөч болуп жата берип, өзүңдүн минчү жериңе башканы мингиздирип алган аялдар силер да кечирип койгула. Бирөө сенден сурагансы өмүрүңдү, убактыңды, жашооңду, жаштыгыңды балдарыңа арнап алып, алар турмуш куруп кеткенде куружалак калдым деп ыйлаган аялдар силер да аман эле болгула. Өмүрүмдү сага арнагам, эми сен мага арна деп балдарынын жашоосуна кийлигише берип, ажыраштырып, жада калса балдарын суицидке түртүп алган аялдар силер да кечиргиле. Көрүнгөн жайга балдарын таштап, күнүмдүгүн ойлогон күкүгенелер силер да кечиргиле. Жат деселе көрүнгөнгө жата берип, болгон эркекти суугара берген аялдар аман болгула. Ымдаса эле кете бересиңерби, өлгөнү калган немедей. Сүйбөй эле акчасын алыш үчүн, байлыгына көмүлүш үчүн сезимдерин аттап өтүп, жийиркеништүү эркектердин алдында рахат имитация жасагандар силер да аман болгула. Кыскасы, аялдардын жаман жагын көргүм келчү эмес. Дайым аячумун, аяр мамиле кылчумун. Өзгөчө кыргыздын аялындай аял жок. Бир дагы өлкөдө биздин аялдардай сүйүүгө туруктуу, өңгөсү үчүн өзүн садага чапкан, төпөштөп атса деле чыдай берген аял көргөн жокмун. Кечиргиле аялдар. Бүгүн төпөш жеп атып өлүп атсак, алтын ортону таба албаган, өзүбүздү өнүктүрүүгө салым кошо албаган, билим алып, өзүбүздү сүйүп, жашоону өзүбүзгө арнап, туулган күнүбүздө ыраа көрүп, байпак сатып алып кие албаган биз күнөөлүүбүз. Эркектердин кейпи бул болуп атса, ошону тыңдап тарбия бере албаган өзүбүз күнөөлүүбүз. Мен дагы аялмын, мен дагы катарыңардамын. Бут алдында жаткан нерсе дайыма тебелендиде болот. Өзүңдү качан бийик коюп, сый талап кылсаң, ошону күтөсүң. Өңгөнү сүйүш үчүн сөзсүз эле өзүбүздөн баш тартышыбыз керек эмес. Чычалагыла, жек көргүлө, чындыгы ушул деп сөзүн бүтүргөн Айтбекова.